Саламатсыздар урматтуу менен көрүүчүлөрүм. Акыркы учурда элдер мындай байкап ойгонуп жаткан кези болуп атат да. Эмнеге дегенде мектептен алган билим жана университеттен алган билим бул фундамент, база гана болот экен. Андан аркасында мындай жашоодо кандайдыр бир ийгиликке жетиш үчүн же болбосо мындай бактылуулук элдер менен туура мамиле жасап жашаштын аркасында кошумча билимдер керек экен да. Аны деген soft skills деп коет. Бул негизи эле СШАда, Европада, ошол эле Россияда кадимкидей үйрөнүп, элдер буга курсагын тойгузгандай эле мээсине жаңы билим, то есть керектүү жашоодо пайдалана турган билимдерди алып атышат да. Эң биринчиден ушул максат койгонду билиш керек, убакытты туура бөлүштүргөндү билиш керек, өзүнүн эле таап аткан акчасын туура бөлүштүрүп, аны көбөйткөнгө аракет кылыш керек. Мына ушунун баары кошумча билим катары берилет да. Дал ушул билимдер тилекке каршы мектепте жана университетте берилбей жатат. Ошондуктан мен сиздерге айтат элем, эч качан өзүңүздүн мындай өнүгүүңүздөн, билим алууңуздан, өнөр үйрөнүүңүздөн акча каражат аябаңыздар да. Эмнеге дегенде сиз акчаны алып даже сандыкка катып койсоңуз деле, ал акча инфляция болот дагы, кадимкидей баасын жоготот. Андан көрө сиз өзүңүздүн акыл эсиңизге, өнөр үйрөнүүгө ошол акчаны инвестиция жасасаңар, кадимкидей ал сизге көбүрөөк пайда алып келип берет да. Адамдар ойлойт да, мына 6 жашка чейин окуйт, 11-класста окуйт, кээ бирөө университетке чейин барып окуйт, бирок ошол мезгилден тарта өнүгүүнү, билим алууну токтотуп салат. Бирок азыр убакытты караңыздар, ар бир минута сайын, күн сайын жана ай сайын жашоо тез ылдамдык менен алмашып турат да. Сиздин мурунку билимиңиз азыркы жашоого уже дал келбей калган. Мына ошол эле Советтер Союзу алган билим, колдонгон ыкмаларыбыз азыр такыр эле жарабайт, наоборот карама каршы. Мисалы үчүн айткан бизнесмен, жеке ишкерлер, спекулянт деп такыр эле шылдыңдалып түрмөгө айдалчу, туурабы? Азыр болсо сөзсүз түрдө жеке ишкер болушуң керек, эксперт болушуң керек. Мурун болсо өзүңдү көрсөтпө, эгерде мыкты жумуш жасасаң ал өзүн өзү сатат дечи эле. Азыр хоть миллион жолу гений бол, бирок аны сен сунуштабасаң, элге жеткизе албасаң, анда анын эч кимге кереги жок болуп эле чаң басып жатат. Ошондуктан ар бир адам кадимкидей эмне кылбасын, аны рынокко продвигать эткенди үйрөнүш керек. Мисалы үчүн мен жакында маркетинг аз бюджет менен деген китеп жаздым. Маркетинг с низким бюджетом. Кыргызстан бою ушул аз бюджет менен маркетинг боюнча бир да китеп жазылып чыга элек экен. Кудай буйруса мен биринчиден болуп ал китепти жаздым. Эми буйруса 1-2 айдан кийин басылып чыгып, Кыргызстандын бүт китеп дүкөндөрүндө уже доступта болот. Ошондуктан ар бир адам өзүн мындай билими болобу, товары болобу, аны продвигать этип, кадимкидей элге жеткиликтүү кылыш керек экен. Мына мисалы үчүн кээ бирөө аяна берет да, там мен муну айтсам баардыгы билип алат, же муну айтсам башка бирөө колдонуп алат. Эч качан эч нерсени аянбаш керек. Билим болобу, же болбосо кандайдыр бир маалымат берүүдөнбү, эч аянбай эле бере бериш керек. Ошол аркылуу адамдар пайда алып, кадимкидей жашоосуна колдонсо, ошончолук сизге мындай талап суроо көбөйөт экен да. Мисалы үчүн мен белгилүү болуп, элге таанылам деген деле максатым жок болчу. Бирок күн сайын адамдар таанып, жылуу учурашып, сиздин видео сабактар аркылуу жашоомду өзгөртүп атам деп ыраазычылыктарын билдирип калат. Кайда барбайын, мени уже тааный башташты да. Ошондуктан ар бир адам колунан келишинче бул элдерге, өзүнүн өлкөсүнө кызмат кылыш керек экен. Канчалык көп кызмат кылса, ошончолук өзү да берекесин алат экен. Анда эмесе менин 1 айлык жана 3 айлык жеке наставничеством бар. Эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ошол жеке насаатчылыкты сиздер алып окуңуздар. Неге дегенде ар бир адамдын таланты болот, ар бир адамдын көйгөйү болот. Ошол көйгөйдү чече албай, талантын ача албай эле кыйнала берет да. Даже максат койгондо адам ошол максатка жеткиси келет, бирок мурун кандай билим алса, мурун кандай тажрыйба алса,
ошол эле тажрыйбасына, билимине сала берет дагы, аягында мурункудай эле жыйынтыкка жете берет. Ошон үчүн жаңы бир дем менен, жаңы адамдын насаатчылыгы менен аракет кылсаңыздар, жаңы максатка жете аласыздар. Бул насаатчылыкка инвестиция кылган акчаңыз сизге 10 эсе, 100 эсе пайдасын алып келет. Ошондуктан көрсөтүлгөн WhatsApp номерлерге жазып кайрылып, ошол наставничествоны окуп алыңыздар. Бардыгыңыздарга бекемден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эгерде ушул видео сиздерге пайдалуу болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, бөлүшүп туруңуздар. Кийинки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар.